Сары Айылы Ысык Көл облусунун Жетегүз районунда жайгашып, Кумтөр алтын кен өндүрүүчү ишканасынын так маңдайында орун алган. Ошол себептен сарылыктар Кумтөр компаниясы экологияга зыян алып келүүдө деп көптөгөн митинг, акцияларды уюштуруп келишкен. Сары Айылынын тургуну өз ысымын атагысы келбеген жаран Кумтөр кен компаниясынын иштөөсүнүн айынан күнүмдүк керектелген суу Сары Айылында жетишсиз экендигин айтып берди. Бул өтө оор кырдаал болуп атат. Чындыгында экология бузулуп атат. Мына ледниктерибиз ээрип атат. Мына ошол биз 2012 жылы чыкканда ар ким күлделе мына ледникке бузулуп атат, тинтип атат десек, четтен башка Кыргызстандын ичинен эле башка айылдар деле күлүшкөн. Эмне болуп атасыңар, суу жетпей атабы, антип атабы, минтип атабы. Но мына андан кийин 1-2 жылдан кийин эле сууга каатчылык боло баштады. Азыр мына суулары жетишсиз. Айдоо жерлери сугарылбай, баягы түшүмдөн аз болуп калгандагы себептери, бирден-бир себептери ушундан келип жатат да. Кайдыгер эмес тургун айткандай эле Кумтөр алтын кенин улутташтыруу талабы менен 2013 жылдын май айынан тарта Сары Айылынын тургундары митингтерди уюштуруп башташкан. 2013 жылдын 7 октябрында Каракол шаарында болгон митинг ошол кездеги облус башчысы Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу менен коштолгон. Окуянын уюштуруучулары кармалган соң 2014 жылдын февралында алардын жердештери камактагыларды бошотуу талабы менен балыкчы Каракол жолун буушкан. Ысымын атагысы келбеген Сары Айылынын тургуну камалган сарылыктар тууралуу кеп куруп берди. Балдар чыгып атат, четинен чыгып башташты. Өздөрүнүн срокторуна отуруп бүтүштү. Буюрса чыгып атышат, эми элге келип атат, үй бүлөсүнө келип атат, эми үй бүлөлөр сүйүнүп мындай жакшы эле болуп калды. Бирок эми чыккан максаты жок болуп калды да, мындай айтканда. Жөн эле страдать этип барып отуруп келишти алар. Канча бала камалды ушу Сарыда? Канчасы камакта? 5 камалган, азыр 5-өдөн 2-өсү чыкты, 1-өсү жакында эле чыгып келди. Азыр 3 калды. Кумтөргө эң жакын айылдардын бири болгон Сары Айылынын тургундары Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жылдыруу боюнча өз ойлору менен бөлүшүштү. Туура эмес негизи. Мөңгү ал уже ата-бабадан келаткан нерседен, аны азыр жок кылып салсак уже биз чөлгө эле айланган атпайбызбы? Суу ал мөңгү деген бизге сууну берип аткан ошо мөңгүлөрдөн, анан туура эмес эле болуп калат го дейм да. Каршы туура эмес го дейм, каршы эле болот элек да. Элдин баары эле каршы эле болот болуш керек. Суу жагы деген мурункудай эмес да, азыр жылдан жылга деген бул суу дагы тартылыш болуп баратпайбы? Анан кээде бул былтыр эмес мурдагы жылдары каатта болбоду. Мөңгүнү казганда бүт экологиянын баары катастрофа болуп атпайбы? Ызы-чуу көп болот. Эл кайра көтөрүлөт андачы. Токтотуш керек аны негизи. Силерге кандай таасир берет эле? Таасир берип эле азыр эмне деген оорулар көбөйбөдү азырчы. Ичкен суубуз да азайып атат. Тиги булактан суу келчү эле Сары Айылына. Булак да азайып атат азыр. Мөңгүнү каздырбаш керек. Ал эми Кумтөр Голд жабык акционердик коом башкармалыгынын мүчөсү Дүйшөн Касеновдун айтымында алтын өндүргөн Кумтөр компаниясынын суунун азайышына же анын агымынын өзгөрүшүнө эч кандай деле чоң таасири жок дейт. Я работал на Кумторе 15 лет, могу сказать, что экологической катастрофы там, конечно, не будет. Если, опять повторюсь, если говорить о леднике как источнике пресных вод, а в основном обычно говорят об этом, то никакого изменения нету. Сколько воды было там, столько и пошло в Кумтор от таяния ледников. Может быть, это произошло чуть быстрее, не за 12 месяцев, условно говоря, а за 11. Кече 16 ноябрда депутаттар суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-окууда карап, жыйынтыгында жогорку кеңеш мыйзамды кабыл алды. Жыйынга катышкан 85 депутаттын 63-ü макул, 22-си каршы добуш беришти. Азамат Айтбаев, Дастан Кадыркулов, Атайын Next TV күндүн темасы үчүн Сары Айылы.